22 май күнү ички иштер органдарынын жетекчилери үчүн өткөрүлгөн онлайн кеңешменин жүрүшүндө республикадагы жалпы орто билим берүү мекемелеринде акыркы коңгуроо иш-чарасы 25 май күнү өткөрүлөрү белгиленди. Ошондой эле ички иштер органдарынын бөлүктөрү коомдук тартипти сактоо чаралары боюнча комплекстүү иш-чаралар мерчимдери иштелип чыккандыгы айтылды. ИИМдин башчысы Улан Ниязбеков онлайн кеңешменин катышуучуларына кайрылып, ар бир жетекчи өзү жооптуу болгон региондо комплекстүү иш мерчимден тышкары кошумча алдын алуу иш-чараларын уюштуруп, аймактарда жаш өспүрүмдөр катышкан жагымсыз окуяларга, массалык мушташууларга, унаа кырсыктарына, резонанс жараткан окуяларга жол берилбеши керектигин эскертти. Мектеп директорлору, билим берүү жана социалдык бөлүмдөр, ата-энелер комитети, жаштар коому менен биргеликте жаш өспүрүмдөр арасында ар кандай терс окуяларды болтурбоо аракеттери көрүлсүн. Жалпыга маалымдоо каражаттары жана социалдык тармактар аркылуу атайын алдын ала эскертүүлөр коомчулукка жеткирилсин. Өспүрүмдөргө автоунаа берүүгө болбой тургандыгы, экскурсия, отуруш жана башка ушул сыяктуу майрамдык иш-чараларга тыюу салынган. Жалпы эрежелер аткарылбай жаш өспүрүмдөр жабыркай турган болсо, анда өспүрүмдөргө жооптуу болгон адамдарга карата мыйзам чегинде катуу чаралар көрүлө тургандыгын билдиребиз. ИИМдин басма сөз кызматы.